ошо урматтуу мусулман бир тууган кабыргаңды кайыштыра турган бир маселе да. Илгери бизде талак деген өтө намыс эле. Паланчынын кызы ажырашып кетти десе, ата намыс кылат эле, жер карап калат. Bir misal vereyim. Kazakistan'da Abdülgafar Usmanov degen dostumuz vardı. Kuda rahmatına ötüp gitti. Abdülgafar Usmanov'un atası ayıldayım eken. İşangardan, Aksoyoklardan ayıldı başkarat eken de. Ayıl başka kaldı sıyla eken. Kadir barık var, aybatı var. Bir gün maharekede oturup bir karap, senin kızın bargan yerde oğur kızmat kılıp, alkış batasını alıp kaynata kүйөөсүнө кызмат кыла албасаң тарынып келген турбайбы депти. Тарынган эмес, ажырашып келгенге бул кагаз короо деп айтат. Сенин кызың тарынып келген турбайбы? Сен кантип тарбия кылдың эле? Барган жерде кайната кайнененин батасын алып, алкыш батасын алып, кызматын кылып, бир күйөөдү бактылуу кыла турган кыз тарбия кылбадыңбы? Эмне тарынып келди? деп сурап элдин алдына кагып коюптур. Баягы киши айтты, Абдурахман şu эме, Абдулгафар Усманов мага макап баспады өзү айтты. Баягы аксакал маарекеден чыгып, үйгө барат жарым жолдо өлүп калыптыр. Намыстан. Бүгүн биздечи bir жылда 50 000 улан кыз үйлөнөт экен да, 9 айда 17-20%га чейин ажырашып кетет. 20%га чейин ажырашып атат урматтуу мусулман бир тууган. Ал кимдин кыздары? Аны ким тарбия кылып атат? Урматтуу мусулман бир тууган кегиле. Ошондон үй бүлөнү бекем сактайлы.